Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Достук. Илгери бир кашкулак менен бир үпүп экөө кыйышпас дост болушуп, бири-бирине касташпоого убада кылышып, ант беришип, дайым бирге жүрүшөт. Канаттуулар үпүптү убадага бээк, сөзгө туруктуу дешип, өздөрүнө биш айлап алышат. Үпүп ар күнү арызданып келген канаттуулардын арыздатын угуп, аларга калыс туруп, эч кимисине жаман айтпай, көңүлдөрүн калтырбайт. Туура жүрүп, кадыр барка артып, атак даңкы чыгып, токойдогу бүткүл жан-жаны бар канаттууларга болот. Үпүптүн алдына чыккан айбанаттар ийилип салам берип, урматташып, мындай сый урматка манчыркап көбө баштап, кыял мүнөзү өзгөрүп, толкундап турган учурда баягы кашкулак досу эсине түшөт. Ал досын алдырып алып, ага, экөөбүздүн достугубуз чын болсо, семизибизди соелу, эт майына тоелу, дейт. Кашкулак үпүптүн көпкөнүн билет да, үпүп дос. Экөөбүз кыйышпас жан элек, канаттуулардын калыс бии элек. Сөзүң эки болбосун, сенден семизмин. Тамагың таза болсун, тумшугуңду сууга жууп, тазалап туруп, союп жегин, дейт. Үпүп досунун айтканына кубанып, тумшугун жууш үчүн сууга учуп барат да, дарья, мага сууңдан бергин, тумшугумду жууп тазалайын. Досум кашкулак этин бермек болду, семиз экен, этин жейин, дейт. Дарья бул досун жейин деген кандай келесоо неме деп, жана кашкулакка боор ачып, ары бери толкуп чайкалат да, суу берейин, бирок идишим жок. Карапачыларга барганда идиш алып келгин, дейт. Үпүп карапачыларга барып, бир карапа бергиле, ага суу алайын, сууга тумшугумду малайын. Кашкулак досум семиз экен, этин жейин, дейт. Карапачы өзүнүн досун жейин дегенге ачуусу келип, сен талаага бар да топурак алып келгин, мен сага карапа жасап берейин, дейт. Үпүп талаага учуп барып, тала, топурагыңдан берчи, мен аны карапачага алып барайын, ал мага карапа жасап берсин. Карапага суу алып, тумшугумду малып тазалайын да, кашкулак достун этин жейин, дейт. Тала, топуракты каза турган күрөгүм жок. Сен тоодогу кийикке барганда мүйүзүн сура. Ошол мүйүз менен топурагымды казып алгын, дейт. Үпүп учуп жүрүп отуруп улуу тоого чыгат. Кырды кыдырып, сырды сыдырып жүрүп, арсак терсек аскада оттоп жаткан тоо текени көрөт. Мага мүйүзүңдү бергин. Мүйүзүң менен топурак казып алайын, топуракты карапачыга берейин. Ал карапа жасап берсин. Ал карапага суу алайын, сууга тумшугумду малайын да, жууп тазалап, кашкулак досумдун этин жейин, дейт. Тоо теке ачуусу келип, мүйүзүмдү бербеймин. Кыйын болсоң ит алып келип тиштетип алгын, дейт. Үпүп кайра түздөгү жашап жаткан элге учуп келип, айылдан ит карайт. Кыдырып жүрүп бир итти көрөт. Ага кайрылып, ой ит, кеттик. Тоодо бир теке оттоп жүрөт. Ошону барып тиштегин, этине тойгун. Мен болсом мүйүзүн алайын. Ал мүйүз менен топурак казайын. Топуракты карапачыга берейин. Карапачы карапа жасап берсин. Мен анан ага суу алайын. Тумшугумду малайын да, таза жуунуп, кашкулак досумдун этин жейин, дейт. Ит, кийикти кууп тиштөөгө күч кубатым жок, курсагым ач. Мага сүт алып келип бергин да тойгузгун. Анан текени тиштеп берейин, дейт. Үпүп малдын жайытын көздөй учуп жөнөйт. Жайыттан эрменди сыдырып жеген, тоо тулаңын кыдырып жеген бир эчкиге жолугат. Ага, сүтүңдөн бер, мен итимди тойгузайын. Анан ал тоо текени тиштесин.
Мен мүйізін алайын да топырақ қазайын. Аны алып барып қарапачыға берейін. Алмаға қарапа жасап берсін. Ошол қарапа менен суу алып, сууга тумшугумду алып тазаланайын да каш кулак досумдун этин жейин дейт. Эчки үпүпкө ачуусу келип, карыдым, улагымды да тойгуза албаймын. Же тоонун тулаңына жетпеймин. Сен тулаң алып келсең, мен дырдайып тоюп, анан сага сүт бербейминби, деп тетирленди. Үпүп жүткүнүп учуп тоонун тулаңына жетти. Эй тулаң, чөбүңдөн кайрылыш. Мен эчкиге берейин. Ал жеп тоюп сүт берсин. Аны итке берейин. Ит тоюнуп тоо деген етиштесин. Мен мүйүзүн алайын да топурак казайын. Аны карапачага берем. Ал мага карапа жасап берсин. Ага суу алайын, тумшугумду алайын. Анан тазаланып досумдун этин жейин. Тулаң өзүнүн досунун этин жейин деген мында уят да, намыс да, досчулукта жок турбайбы? Деп ачуусу келет. Баргында урок менен уруп ал. Үпүп түздөгү айылга келет. Издеп жүрүп устаны табат. Темир уста өзүнүн досун жеймин деген мыкаачыны жоготоюн дейт да үпүпкө тетиги кампада көмүр бар. Ошол көмүрдү алып келгин. Урок жасап берейин, дейт. Үпүп кампага кирет. Уста эшикти жабат. Үпүп кампада камалып жатып өлөт. Ошондон улам элде бирөөгө ургассаң тайызгас, өзүңдүн чыгарыңа жакшы деген макал айтылып калган экен.